Gelip öyle bombalap salsın bizde. Atıp tere salsın. Жашоонун кереги эмне? Каякка барабыз карганда? Негизи көп каралбай калган айылбыз биз. Бул жетим тоонун ачкычы. 4 барам алтын кымбатпы же элдин жашоосу кымбатпы? Жерибизди сатып жол оңдоткон жокто андан көрө баткакта эле жүрүп көнүп калганбыз, баткакта эле жүргөнүбүз жакшы дедим да. Эме Садыр Жапаров кичинекей эле жер ушчу. Ушу биздин жолду оңдоп коюп, баарын осун жапса болот беле деген да оюбуз да. Ден соолугу эмне болот? Кийинки төрөлгөн балдар эмне болот? Баш иштебеген экелөктөрдү жибербесин бизенге. Болбосо биз бербейбиз биякты. Өлсөк да бербейбиз. Балдарыбыз инвалид төрөлсө кийинки эмеде. Кайсы балдарды окутат ал мугалимдер? Эми мына сууга жеттик дегенде мынча пут тосуп атышат. Даже нарынга чейин каптайт радиация дегенде. Экологиялык жактан абдан чоң зыянга учурап калабыз деп дагы айтышты. Салам, мен атым Мээрим Айникеева, мен Медиа Хабтын журналисти болом. Бүгүн мен Эки Нарын аймагындагы Чырпыкты жериндемин. Мына ушул жерге Golden Pond аттуу компания алтын казуу үчүн лицензия алган экен. Акыркы күндөрү парламентте мына ушул жердеги алтын казуу чыры дагы көтөрүлүп жатат. Анын негизги себеби бул жакта Эки Нарын аймагынын жашоочулары эгер алтын казылса мына ушул суу булганып бизге барат, бүтүндөй айыл таза суу менен камсыз болбой калат. Мына ушу суунун баары булганат деп айтып жатышат. Андан сырткары бул жака ушул айылдын жашоочулары дагы чогулган экен. Анда эмесе чогуу ошо пикирлерин угуп көрсөк, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздар, силер ушул жактын жашоочулары болосуздар да айылдын, э? Эмнеге каршы болуп атасыздар? Биз ушул жактын тургундары болобуз. Биздин каршы болгон себебибиз бизге эч кандай кеңешпей, айтпай туруп, баягы өкмөт менен депутаттар менен сүйлөшүп алып туруп, булар чалгындоого уруксат берген экен. Анан касабыз деген кезде биз эл билип калып анан каршы чыктык да. Каршы чыкканда мына моорки жерде мына сооружениябыз турат. Көчө тиги алтын чайкы ошол алтын кастырчу жана Куланбаев болот Асаналиев деген бала келди. Кай жерден деп сурасак, мына могу жерди көрсөттү. Могу жерден баштайбыз дагы. Могу тоонун түбүнөн башына чейин, могу жерки тоонун түбүнөн башына чейин касабыз деди. Берген уже. Биз каршыбыз. Биз каршыбыз. Мына ошон үчүн келип атпайбыз. Сиз мыйзам боюнча болуш керек деп атпайсызбы? Мыйзамда эл үчүн, мыйзамда элге да иштеш керек да. Мыйзам 4 гектарды иштетем. Буюрса соц пакет, жолуңарды 500 миңге аны жазайын, кеңешели десем, ай, сөзүмдүн бизге бир тиын кереги жок. Эми Ошондо эле кетпейт. Суроо да бербейбиз, биз каршыбыз деген. Азыр анда эки нарда жакшы айтып турду. Бир алтын компания бар, эптебелери күрчүп атса деген ошол деп бирөлөр кыртышын коюп кетип берет. Мен жана дөңгүл болуп атпайбы сайыз баганда ошол туруктар бар. Аларды мен түздөп кетейин деп атам. Түз кылып, эртеңки күнү мен кеткенден 1 жылдан ажыры ушундай шибер чөп чыгат. Сонун алтынды касканда тиги чопого жетмейин алтын чыкпайт. Анан бул жерден баягы касылган жерлер бар экен, муну пурап алыптыр. Канча десек 3 метр 4 метрге чейин касмайын чопого жетпейт дейт. Анан могу агып атпайбы сууну? Могу сууну болсо тетиги эски канал бар болчу да. Ошого салып чыгып берип бизди суу менен обеспечение кылмак экен да. Анткени илгерки сайыстын убагында ошол жер сугарып атканда эле көчүп түшчү жааганда эле. Анан тиги ылатогу болобу, эмнеси болобу баягы оюлуп түшчү да. Айлабыз кеткенде анан убоз, нарын убозу. Анан ушченге салып булаток коюп берген. Анан моореки суунун жанынан касып атса, радиация бул жерде 24 элемент бар дейт бизге. Илбой биз мисал үчүн текшерген эмес, баягы келген немелер айтчу да, 24 элемент бар деп. Уран, мына жетим тоо ушул жер. Жана шордон башталат. Сиздер көрдүңөрбү? Жетим тоо бир чети. Анан могу жерден суу агып атса, могу жерден касып атса, эч кандай уран кошулбайбы? Документ тосуп коесуңарбы десем, эч кандай кошулбайт. Ошондой келесолорду экелок кылып айланайын. Айылда канча түтүн? Айылда 120 түтүн бар. 150 бі? 150 түтүн. Мына
150 түтін. Сиздерден мындай келип маалымдап айтышты беле? Жок, уккан эмеспиз. Эч кимиз уккан эмеспиз. Жөн эле өзү эле ичара эле тиги өкмөт, айыл башчы, анан ба ичара келишкен эле ба депутаттар эле өздөрү эле неметип коюптур. Айылдын ичинен бир саналуу 2 кишини баягы үйүнө чакырып, анан коз сойгом, кой сойгом деп атышыптыр. Биз көргөн да эмеспиз. Сакалды мына бу кишилер мына 66-га келди, мен 64-дөмүн. Мына бу жигиттер 63-дө. Мындайлар чакырбайт. Анан кимди чакырып алып, кимден усалганын билбейбиз. Бизге эч кандай кеңеш болгон эмес. Азыр Бирок маалымат чыгып атат го, бул жерде алтын аз эле тез эле бүтүп калат деп. Жок, алтын макул 4 килограмм алтын деп атат. 4 килограмм алтын кымбатпы же элдин жашоосу кымбатпы? Ушу 150 түтүндөн элдин жашоосу эмне болот? Биздин болгон көргөн бакканыбыз мына ушул суу. Мына көрдүңөр. Тоодон бир коктан суу түшпөйт. Мына 20 километрден келдик азыр, мына келгенибиз. Ушул суу менен окат кылабыз. Бул сууну бергиче анда биздин ошо 4 килограмм алтынды алсаң да бизди көчүрүшүн анда башка жакканда. силер каршы болуп атсаңар эмне Биз деп? толук каршыбыз. Бизге болбойт ал жигитчи. Мен деген баланча чоңумдан акча бергем, анан төлөнчүгө төккөм, баландай акча бергем деп атат. Анан ал берген акчасын алсын, биз каршыбыз, кастырбайбыз. Мен Качканбаева Гүлзат, жогорку немен эле жергиликтүү кеңештин депутаты болом. Эки нарын айылында 3 депутат барбыз. Аялдардан ошо жалгыз мен да. Анан бул жерде деген эми биз өткөндө акимге барганда деген айтылыптыр, депутаттар кол койгон деп биздин үстүбүздөн да жалпылап айтып атышат да. Бул жерде биз мисалы лично мен өзүмдүн немеме жооп бере алам, башымачы. Колум жок, кол койгондо эмесмин. Мен да каршымын. Эл кандай каршы болсо, мен да ошондой каршымын да. Корум болгон эмес да. Мен да ошондой каршымын. Сиз өзү документти көрдүңүзбү негизи? Сиздин акимге киргенде көрдүм, баягы күнү барганда көрдүм. Бирок момундай так алыстым алып келип көрсөткөн жок. Акимдин эле астында болор, мына протоколуңар, лицензияңар бар деп эле койду да. Мындай колго алып көргөн жокпуз. Андан сырткары компания ошо ээси лицензия алган компания да кандай мисалы убадаларды берип атат? Эгер биз алтын казканга уруксат берсеңер, биз мындай кылабыз. Ал эми мен өткөндө 500 миң айыл ичине 500 миң беребиз дейт жалпы. Бөлүшүп аласыңарбы же жалпы чогулуп туруп бир жериңерди оңдотуп аласыңарбы деп мага лично айтты. Жериңерди оңдотуп албайсыңарбы? Неме, жолуңарды баткак болуп монтип эме болуп жатат, ошону оңдотуп албайсыңарбы деди да. Анан мен айттым, жерибизди сатып жол оңдоткон жоктан көрө баткакта эле жүрүп көнүп калганбыз, баткакта эле жүргөнүбүз жакшы дедим да. Итак эле баткакта жүрүп көнгөнбүз. Суубуз жок калгычакты баткак кечип жүргөнүбүз жакшы да дедим ошол. Анан жерибизди сатып жолунду оңдоткондо эмне кереги бар? Айыл эли көбүнчө эмне жумуш кылат? Эмне жумуш менен? Айыл элинде эми бизде чын эле мал менен элебиз. Малыбызга ушу суунун аркасы менен жерибизди сугарабыз, чөп чаап алабыз. Бизде 6 ай эмес, кээде 8 ай кыш болот. Мындай караганда. Анан таянганыбыз эле мал. Бизге жанагындай элге чыккан жер жемиштен да чыкпайт. Жаңгыз картошкабыз бар. Кээде ошону эртелеп алып калсак алып калдык, албасак аныбызды да үчтү бейбиз. Кыскасы биз мал менен гана эле ушу жан сактайбыз. Ошол эле чөп керек бизге, кыскасы тоют керек малыбызга. Ошол анан бу жерди берип койгондо бизге бобуреки суу токтоп калат. Чынында айылга аябай эле туура эмес болуп атпайбы? Өзүбүз эле таза суу деп ушу жеткенибиз жыл айлана элек. Анан эми кайра эле жыл айлана электе муну бууп салса элге деле убал го. Мурун кандай эле? Мурун айылдын тең ортосунда булак бар. Ошол эле булактан эшек менен ташып, келиндер чака менен ташып, ал дагы канча бир ылдый жерде аны кол менен көтөрүп келиндер. Балдарыбыз чоңойгондо эшек менен ташып берип, ошондой эле жан сактачубуз. Жыл айлана элек суу киргенде. Мынакей. Муну ачып эме кылса, биртике келиндер автомат алып атышат. Жанагындай эме болуп атат, кум шагыл тыгылып эле, аныбыздын баары талкаланып эле жоголот го. Каршыбыз, мисалы, каршымын, мен да каршымын. Суунун тазалыгын көргүлө мынакей. Анан биз кичинекей сууга жеттик деп көңүлүбүздү көтөрүп жакшынакай болуп турса, ушул эми ушунусу жабышты да. Бул касса биз суга суу менен ичкен суудан ажырап калып атабыз. Айрылдык. Ушул суу барса, булагыбыз чыгып турат. Ал суу барбай калса,
Bizde bulak kurgап калат. Негизги таяган суубуз эле ушул. Ушул барып турса, жерге сиңет, жерден сыгылып бизге булак чыгат. Анан айылга барат суу. Болбосо барбайт. Кызым, азыр көрсөтөбүз. Үстүндө 70-80 гектар жери бар. Ошо жерди сугарабыз. Ошо жерди сугаргандан кийин ошондо деген суунун деңгээли көбөйөт, булактын суусу көбөйөт. Мурун деген сайыс турган деген сугарылбай калып, булак деген соолуп калган. Биз ошого көз карандыбыз. Эгер болбой эле касса кандай кыласыз? Болбой биз кастырбайбыз. Кастырса, эгерде болбой кастырам десем, жанагы мисал үчүн Садыр Нургулбаев, Камчыбек Ташиевдер макул болуп болбой эле кастырса, анда баягы келип эле бомбалап салсын бизде. Атып деле салсын. Жашоонун керек эмне? Каякка барабыз карганда? Кай жерге жатабыз? Атабыздын журтунан кайда барасың биз эми? Атып салсын келип. Бул алтынга кошуп эле көбөп салсын жерине. Бул жакта жетим тоо деген да бар. Жетим тоо как эле ушул. Жана шордон чыкканда, айылдан чыкканда 6 километр, 7 километрден кийин жетим тоо башталат. Мынакей боореки жетим тоо деп боореки тоон эле сиздер байкабай эле айтып атпайсыңар жетим тоо деп. Жанагы эле шордон чыкканда могу да жетим тоого кирет. Ушул жердагы. Мен жана айтып атканым ушул жетим тоонун бөйрөгү деп. Мына бөйрөгү экен өзүңөр көрүп атасың. Мынакей боореки акташ деп коебуз муну. Мына ошо мөңгүдөн түшөт мына. Биягынан боо мөңгүдөн түшөт. Чукул бекен? Мөңгүгө. Анан тиги тоону жылын колдойбуз, анан баланы төлөн дейт, анан кайра эле о частныйга кастырып да. Бир кишинин кызыкчылыгын ойлоп эгерде кастырып ушул жерди берсе, анда бизди бомбалап же аткылап эле салсын ушул жерге. Көмүп салсын. Биз жашоонун кереги эмне бизге? Бул жетим тоонун ачкычы. Бул эптеп ачып алса жанагы компанияны киргенден кийин анан чыгарып көр. Биз башка жерди көрүп атабыз. Ыйлап аткандарын көрүп атабыз. Анан бизде суу жок болсо, же ичкенге суу, же сугарганга суу жок болсо, биз өлтүрүп эле салсын бияка. Бөлүп салсын. Мен айтарым ушул. Буга чейин ошо жетим тоо иштетилет деген сыяктуу да сөздөр кетпедиби? Мисалы үчүн баягы Бакиевдин убагында дагы беребиз деген де бизди көчүрөбүз деп аткан. Тетиги чоң кара кужурга көчүрөбүз деп аткан. Эч ким там салбай, коро салбай ремонттобой калганбыз да. Анан Бакиев кеткенден кийин көчпөй калдыңар дегенде там салып кичинекей оокат кылып калдык да дегенде. Даже нарынга чейин каптайт радиация дегенде. Биз силерди тияка көчүрөбүз. Биякта 24 элемент бар. 24 элементтен тиги 24 уу чыгат дегенде. Как мынакей уу чыккан жерлер ушулар болот атпайбы? Бизде уран да күчтүү. Эки нарыктар эл биз баштаганбыз. Революциянын башын. Кытайларды кубалап биз түшкөнбүз. Баштаганы биз баштап бергенбиз. Суу менен канча айыл камсыз болот мисалы? Бул жерде 1000 гектар суу ичет. Жалпы жонунан. Анан алып барып ошол жерден алып барып бөлүп берип, өзү 15 километр жер ошол жерден келебиз. Нарын суудан суу ала албайбыз. Анан элдин көйгөй ушул жерге келип алтын чайкап иштейт. Бул суу менен ушу болгон картошка, сагыч, жанагы айдалган жерлер бүт ушу менен суу ичет да. Бул суу ошондо келип отурган жана эки азыр ошол суу барып туруп эле жанагы алтын казабыз деген жерге барып ошол жактан келет да суу. Азыр башына барганда да көрөбүз сууну. Нарында деле балдар алтын чайкайт. Негизи бизде жашоо оор эле болгон. Алтын чайкап жана суун жегинен. Мына моул эле балдарыбыз. Керек болсо келип чайкайт эле да. Булар деген могу элди ойлоп, дың жерди буспайлы деп атат да. Анан аны ойлобой эле анан тетиги эле калиндер эле бир эле адамдын эмеси үчүн, кызыкчылыгы үчүн эле элибиз, жерибиз суусуз калып, анан ден соолугу эмне болот, кийинки төрөлгөн балдар эмне болот? Ушуну ойлобой эле чоңдорубуз дагы бизге мындай жардамдашкан киши азыраак болуп атат да. Азыр бийлик көрүп атат дейлик да, силердин ушу айтып атканыңыздарды. Анан эмне деп делиңиз? Көрүп атса биз мындай деп айтат элек. Мына сиздер көрүп тартып көрсөтүп атасыздар да. Биз как эле ошо каршы жүрө турабыз мынакей сууну. Анан жанагы баш иштебеген экологторду жибербесин бизге. Радиация деген кирбейт, май кирбейт. Биздин трактордон бир тамчы май акпайт дейт. Анан бизди алдап жээктерди качкандан кийин тиги суу ар жакка дагы, бир жакка дагы оюп кирет. Тиги чуңкурга кетет да. Анан биз суусуз жок, опшун суусуз жок калабыз. Депутат айтты да комиссия жиберебиз деп. Комиссиясы да келсин көрсүн. Каршылыгыбыз жок эч кандай. Эгерде
зыян боло турган болсо зыян болот. Зыян жок болсо жанагы тиги суунун экологундай жок зыяны жок каса берсин деп алдайсың анда. Биздин негизичи бизге ас томно эле бизге суу керек. Мейли майын косsun, уусун косsun. Бул тетиги нарыл суу жактан каса берсин, кыл жактанчы. Бул суу деген ичкенде суубуз, сугатта чөп алганда суубуз, картошка сугарганда суубуз. Биздин байлыгыбыз ушул. Башка байлык жок. Бийликке кайрылыш ушул. Чакырым жерден Мына 20 чакырым жерден барат. Бийлик деген акыйкатты кылып берсин. Ошол төккөн актасын кайрып берсин ал балагачы. Башка жактан жер берсин агачы. Болбосо биз бербейбиз биякты. Өлсөк да бербейбиз. Айылда мисалы мектепте жумушчу орун бар экен да, кайсы жакта жумушчу орун бар? Жумушчу орун бар, садикте жумушчу орун бар. Андан башка жерде жок. Басымды бөлүү мал менен. Мал Бизде мал менен эле негизи. Ал малды деген бизде мына сугат деп атабыз, жанталашып, сугат менен сугарабыз, жерибизди. Чөптү алабыз, малды багабыз, тыпыйтып кыштай. Күзүндө деген аны мына эмгел тагыбыз, сатабыз. Ал сатканда биз балдарыбызга кийим алабыз, уунубузду ошондон камдап алабыз биз. Көпчүлүгү мугалимдердики өздөрүнө жетет, кагасына жетет алардыкы. Биз өзүбүз эмне алабыз, биз эмне алабыз? Карапайым кишилер келдик да бияктачы. Жумушта бюджетте иштебегендерден аз эле келди, бюджетниктерден. Баягы жыйналыштарда эле үйдө отурган пенсионеркалар, домохозяйкалар келдик да. Бюджетниктер коркуп атышат. Баягы ошо бир жол жыйналышка барганда кысым кылып коюшуптур. Сабагыңды өтпөй каякта эмне кылып жүрөсүң биякта деп. Өкмөтүбүз баш болуп балдарды карабайсың деп. Ошо балдар ден соолугу чың болсо, окууга көңүлү келсе, анан мугалимдер окутабы? Балдарыбыз инвалид төрөлсө кийинки эмеде. Кайсы балдарды окутат ал мугалимдер? Алар да балдардын келечеги үчүн монтип чуркап келип атышат, бир-экөө эле. Калганы коркуп эле, сплошной эле жатышты. Аны билбей эле атабыз, коркуп атат, бюджетниктерди кысып атат. Садыр Жапаровдун сөзү бар. Бюджетниктерди кыспасын деген. Анан болбой эле мына ушинтип атышат да, Садыр Жапаровго бир кайрылат элек да. Ушу жолубузду оңдотуп, депутат шайлоо болоордо, депутаттар келип алып деле жолуңарды оңдош салып бергиле дейт. Мына монтип частный фирмалар келип алып деле жериңерди, жолуңарды оңдоп беребиз, макул бергиле дейт. Жолго келип эле такашат бизди. Ушу мамлекеттен Садыр Жапаров кичинекей эле жер ушу жер. Ушу биздин жолду оңдоп коюп, баарын оосун жапса болот беле деген да оюбуз да. Садыр Жапаровго кайрылат элек. Ушу биздин айылды, кичинекей эле айыл, мындай бир растап карап көзөмөлгө алып монтип койсо жакшы эле болот эле. Негизи көп каралбай алган айылбыз биз. Бул кичинекей эле булак болчу. Анан күн жылыганда кургакчылыкта жылжып калчу. Анан муну жылжып калгандан кийин койдурдук, бареки үстүндө 60 гектар жер бар. Ошону жанагы сиздер көрүп келбедиңерби? Ошо суу келет, ошону сугаргандан суу чоңоет. Анан бу жерден суу келгенден кийин анан башында жанагы бир неме бачок болот турбайбы? Ошол бачокту жеринден коюшкан. Анан баягы жеринди бизде 8 ай кышта тоңуп калат да, үстүн жапкандан кийин баягы жерин сынып калып, анан тиги ташалап алып чыгып, азыр самоток менен кетет. Ошо жанагы чоң 2 бочка койгон ошонун калдыктары тетигилер. Ал канча жылда эле бузулуп калды иште? Ал 1 жылга жеткен жок го. 12 миллион сом коротуп алып, анан 1 жылга жеткен жок дейсиз. 1 жылга жеткен жок. Эми контроль болбогондон кийин баягы коюп береткен да. Андан кайра кантип оңдоп алдыңыздар? Самоток агыта тасыр оңдогон жокпуз. Биз жакта деген буурукнен баргандан кийин кээде деген ушу жаз күз болуп калган туштарда деген эме болуп калат. Мына мындай кум аралаш барат, суучу. Кээде токтоп туруп кайракканда дагы шагыл аралаш барат. Анан автоматтар бузулуп атат да. Көпчүлүк ошону кир жуган автомат машиналар бузулуп атат. Көпчүлүк ошого нааразыбыз да биз. Анан биз бул эмеге сууга 150 сомдон ай сайын төлөйбүз. 150 сом акча төлөйбүз ай сайын. Түтүн башына ай сайын төлөйбүз буга. Бирок ким келип чогултуп кетет? Аны деген айыл өкмөтүнөн бир кыз келип такай чогултуп кетет. 150 сом акча каяка кетет деп мен суроо бергем. Мен ал кызга суроо берсем, силерни ремонт кылат. Бизге ремонт деле жок, муну ремонт кылган деле көрөлүк. Курулган боюнча турат. Таза суу мындан бир 10 жыл, 15 жыл мурнураак чыкканда Экинардын көп эле айымдарынын ден соолуктары, бир топтору өзүндө калмак экен дейбиз. Биз бир күндө бала чакалуу киши жер жууш үчүн
булагыбыз аябай чуңкур жерде. Ошого кирип алып, эки чака менен ап көч менен көтөрүп, колубузда жетелеген эшек менен суу көтөрүп келип, балдарыбыздын кирин жууп оокат кылчубуз. Эми мына сууга жеттик дегенде мынтип бут тосуп атышат. Эми ушуга бут тоспой эле коюшса болмок. Кокус тияктан суубузду көтөрүп, жанагы тигилер айткандай башка жака буруп туруп суу эметсе, бизге эчтеке, чынында эчтеке жок калат. Анда баягы чуңкурдагы булагыбызга кайра кирме болуп калабыз. Биз азыр алтын казылат деген чырпыкты жеринен келе жатабыз. Бул жакта эки нарын айыл аймагынын тургундары чогулуп, бул жерде эгер кен казылса, ошо бизде оокат кылып жаткан таза суубуздан айрылып калабыз деп айтышты да. Анын себеби мына ушул таза суудан мал багышат экен, малын сатып оокат кылышат экен, андан сырткары чөп өстүрүшөт экен. Андан башка бизде мындай оокат кыла турчу деле эч нерсе жок деп айтып атышат да. Жумушчу орун башка деле жок деп. Ошондой эле алар эки нарын айыл аймагынын тургундары бийлик төбөлдөрүнө да кайрылып, ушул жерде акыйкат карап берүүсүн дагы өтүнүштү. Экологиялык жактан абдан чоң зыянга учурап калабыз деп дагы айтышты. Сиз Медиа Хабтын кезектеги берүүсүн көрдүңүз. Биздин YouTube каналга жазылып, каналга катталып болуңуз. Көрүшкөнчө.